22 жаштагы Разия 6-классынан тарта таэквондо менен машыгып келет. Көп убакты сынок ушул жерде өткөргөн каарман учурда өзүнүн билгендерин кыздарга үйрөтүүнүн үстүндө. Биз бул жакта кур бөлүнөт. Биринчи биз ак түстөгү, анан сары, жашыл, көк, кызыл, анан кара пояс болот. Анан биз бул жактан ден соолугубузду биринчиден чындайбыз. Канчалык көбүрөөк машыксак, ушунчалык бизге жакшы. Азыркы учурда кээ бирлер менден Инстаграмдын көбүнчө сурашат. Менин жашым 18, менин жашымдан 18ден ашып калган. Мен дагы деле машыксам болобу деп. Чынын айтсам эч качан кеч эмес. Эч качан айтпай, эч качан дегендей эле. Эч качан кеч эмес. Ошондуктан азыртан канча жаш болсо деле спорт менен машыгууга эч качан кеч болбойт. Ошондуктан машыгыңыздар. Бул тайпада машыккандар таэквондонун ITF деген түрүн тандап алышкан. Анда 50% кол менен жана 50% бут менен иштеп соккуларды жасоого болот. Спортто чыйрак жана шамдагай болуу керек деген Разия өзүнүн окуучуларынын ийгиликтери менен сыймыктанат. Менин кыздарым соревнованияга катышты. Кээ бирлери туйлу менен катышты, кээ бирлери мушташы боюнча машыкканга соревнования чыгышты. Ошол жактан сонун ийгиликтерди алып келишти. Мен алар менен сыймыктанам. Учурда жашыл курдун эсимин. Мен катышканыма 1 ай болгондо эле республика призер боло алдым. Республикадан күмүш медалдын ээси болгом. Маңыздуу жашоону ар ким ар түрдүү элестетет. Ал эми Денисак жашоону баарыбыз спорт менен элестетебиз. Андыктан спорт менен машыгып, активдүү жашоо образын түзөлү. Тахмина Кенжебек кызы, Тынчтык Бөлбаев, Нью ТВ.